Менде бир ой бар да. Ырас төкмөлөр деп атабыз, түз эфир, бизди жумурай журттун баары көрүп турат, биз дагы бир аракет кылып төгүп көргөлү кандай дейсиз? Колубуздан келеби? Келип болуш керек эми кантип телевидениеде иштеп жүргөндөн кийин, эки сөздүн башын бириктиргенди билгенден кийин бир аракет кылып көргөлү кандай дейсиз? Баягы биз төкмө эмеспиз да, алып баруучубуз, бирок мейли баштап көрчү анда сен кандай болот? Комузду келиңизде эле комуз. Комуз болгондо салмагым экен. Төгүп баштаган экенбиз. Анда урматтуу телекөрүүчүлөр, алдыңарда кыргыз элинин алп акындары Айпери Адамкулова жана Барпы Матраев кол чабуулат. Тамаша, баары тамаша, тарс эткенин баары тамаша. Төгүп көрөлү анда. Баягы төкмөлөр эл алдына чыгып бир амандашкан жериндегидей элестетип бир төгүп берейин. Алдыбызда толтура эл, бизди миллиондогон эл көрөт. Экран артында да бирок. Комуз чертип атам, элестетиңиз. Ассалаумудун алейкумаң, атпай журтум аманбы. Таң маанай чыктың обогоң ул кызың айтып саламды. Калтырбай көрүп New TV, биз менен тоскун ар таңды. Анда месе көр армандын баарына, анда месен кесиптеша. Бүгүнкү темабызды жар салчы. Кандай экен? Анда токомдо койсун. Анда Барпы. Кана? Эми да аракет кылып көрөйүн бирок. Жар салса темабызды жар салайын. Бале. Окула анда журтум кагылайын. Бале. Жазмалар төкмөлөрү деп тема койдук, андыктан бул эфирди калтырбагын, андыктан бул берүүнү калтырбагын. Баракелде, жаша чиркин. Болот экен, төксөк да болот экен, дасак да болот экен, баракелде. Сакпасын эме. Мына ушундай, урматтуу телекөрүүчүлөр. Ушук базар болду көз. Ушук базак болуп түз эфирде тиги алып барыштар төгүп атып, Улар эмне болуп атат деп эсеп алды.